Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 8 август 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы, Чүй обласына караштуу Сокулук району Шопоков шаарында жүрөм. Туғандар, ушул жактан бери сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер көчүңүздөр билген Центральный трасса, чоң Фрунзе көчөсү жана могу Гагарин көчөсү болуш керек. Ала Гагарин көчөсүнүн кесишинде турам. Бүгүнкү чыгарса сатылуучу үй ушул Часпиктен түз тоо тараптыкка карай, түштүк тараптыкка карай барганыңыздарда Перес деген жеринде жайгашкан. Шопоков шаарына караштуу негизи ал жер тугандар. Ал жакка чейин бул жерден сиздер КСХТ деген маршрутка менен барсаңыздар болот. Анан Бишкек шаарынан бул жерге чейин көптөгөн маршрутка жана по пути машиналар келет тугандар. Аны эмесе мен сатуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып, өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Тугандар, Часпиктен түз чыгып келип, Нур магазинде жетип келип калдым. Ушул Нур магазинин тушундагы көчө менен чыгышты карай басып бара бересиздер. Ошол жерде сатылуучу үй жайгашкан. Бул жактагы мечитке деле ориентир алсаңыздар болот. Түз чыгып келе жаткан сол тарапта мечит бар. Мечиттин жанында көчө менен батышты карай бара бересиздер. Мечиттин жанында көчө менен түз эле келе берсеңиздер, тугандар, бул этаж үйлөр бүтөт. Бүткөндө эле бул жактагы ушул жолдун тушундагы үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй болуп калат. Дареги Полевая, жети дарегинде жайгашкан. Көчө тараптан көрүп турганыңыздардай, пескоблок менен забор колунуптур, көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Мектеп, садик бар экен бул жерде. Негизинен бул жер тугандар Шопоков шаарына караштуу болуп калат. Шопоков шаарына караштуу. Анан центральный отопление жана природный газ бул домдордо бар экен. Канализация деле бар экен. Сиздер мына бул жерден өтүп тура аларчы. Канализация, отоплениялар бар экен. Сиздер үйгө киргизип алсаңыздар болот. Үйгө киргизип алсаңыздар болот. Отопление, центральный отопление, газ баарыны. Анан суу, свет бар тугандар. Мына ушундай. Эми короосуна кирейин да калган маалыматтарды берейин. Так. Окей, бул сатылуучу үйүбүздүн короосунун көрүнүшү. Ал жакта узун турасы 8 га толгон үйүбүз кирпич менен бүтүрүлгөн. Бул жагында жер жемшеккен жерлер, азыркы учурда мынакей помидор жана башка жүгөрү, жемиштерин эккен учуру. Киргенде эле сол тарапта толгут элек баня тугандар, мынакей кирпич менен болгон. Кирпичи деле даяр экен тугандар. Толугураак бүтүрөм десеңиздер, мына кирпичи даяр, бүтүрүп алсаңыздар болот. Мына ушуларга чейин бүтүрүлгөн банясы бар тугандар. Анан документтер боюнча техпаспорт бар. Эгер сиздер мага кызыл китеп маанилүү десеңиздер, кызыл китепти сиздер аларыңыздарда колуңуздарга өзүңүздөрдүн атыңыздарга жасатып берет экен кызыл китепти. Кызыл китеп жасатуу проблема эмес деп айтты. Андан ары. Окей, бул алды тарабы. Азыркы учурда үй ээлери буякта жашабайт экен, ошого байланыштуу бир аз алды тараптары чөп баскан тугандар. Так, негизинен бул жакка чейин кирсеңиздер кенен 3-4 машина баткандай жер бар экен. Бул жакта мынакей түндүк тарапта кошуна менен болгон чек ара. Үйүбүздүн буякта веранда бар экен тугандар. Азыркы учурда буякта квартиранттар бар болгонуна байланыштуу ички тараптарын көргөзө алган жок тугандар. Бул жакта чакана без толкана жана буякта жер жемшекке жерлер. Жана айткандай эле квартиранттар бар болгонуна байланыштуу жакшы каралбай калган буяктар чөп басып. Сиз келсеңиз, сиздер сатып алсаңыздар, батыш тарабындагы жерлерге окшоп каласаңыздар, жүгөрү, помидорлор дегип койсоңуздар болот. Жөн суу, эмеден чыккан суу. Центральныйдан келген суу жана полевой суу баары бар экен. Жер сугарган суу деле, ичкенге суу деле баары бар. Бул мынакей үйүбүздүн чыгыш тарабы. Буякта жаңа бактары строй материалга жарап калган. Теректер, черешня, вишня бактар деле бар экен. Мына ушундай көрүнүштө тугандар. Жердин аянты тугандар фактически 18 соток, документ боюнча 16 соток экен. Фактически 18, документ боюнча 16 соток. Окей, ал жактагы заборлорго чейин болуп калат. Бул үйүбүздүн чыгыш тарабы. Эмне берилбеген маалымат калды тугандар. Эмне берилген маалымат калды. Ички тарабына кирип көрбөсөк, негизинен маалыматыбыз бат эле бүтөт. Эми айтылбаган баасы эле калды окшойт. 23 000 долларга берем дейт тугандар. Андан ылдый болбойт. 23 000 долларга берер баам ушул дейт. Анан калганы өзүңүздөр да звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, келип көрүңүздөр жакса, ошол 23 000 доллар баасы. Бул мынакей түштүк тарапта кошуна болгон чек ара. Мына ушундай көрүнүштө. Ээсинин номерин тугандар экранга калтырамыз. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр маалыматтарыны, башкасыны. Анан 23 000 доллар берер баам деп айтты. Может базар көргөн байкелер болсоңуздар, может кол силкеп отуруп түшүрүп алаттырсыздар, аны
эми звонок кылып сүйлөшүп көрөсүздөр. Достор менен, группалар менен бөлүшсөңүздөр бул видеону мага үй ээсине жана кимдир бирөө ушул сыяктуу үй издеген болсо, 3 адамга сиздер чоң жардам берген болсоор, андыктан группалар менен достор менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Анда эмесе мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.